Mehримдүү жана ырайымдуу жараткан Аллах Субханала Тааланын аты менен баштаймын. Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар, урматтуу көрөрмандар жана мусулман агайыны бир туугандарым. Жараткан Аллах Субханала Таала биз пенделерге эмне пайдалуу, эмне зыян экендигин 14 кылым мурда сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Куран менен толуктап түшүндүрүп койгон. Кайсы ишти кылса пайдалуу, кайсы ишти кылса зыяндуу экендигин ачык айкын көрсөтүп койгон. Арамын арамдай, адалын адалдай түшүндүрүп койгон. Мына бул жашоодо футбол ойносоң, футболдун өзүнүн эрежеси бар. Футбол майданына кирип биз волейбол же баскетбол кыла албайбыз. Көкбөрү майданында көкбөрү чабып атып, аттан түшүп чуркап барып тайгазанга улакты сала албайбыз. Анткени анын тартип эрежеси бар. Эгер биз ошол оюндарда тартип эрежени буза турган болсок, бизге судьялар кызыл карточканы берип, оюндан четтетет. Шерменде болосуң, уят болосуң. Ал эми илейген муногу ааламга биз адамдарды Аллах Таала жөн гана жаратып койгон эмес. Жөн эле бирөөлөрдүн артынан пайдаланып жашап, пахта коюп, ошолордун жалган жашык сөздөрүнө ишенип, бирөөлөрдүн аркасынан гыйбат кылып, бирөөлөрдүн акчасын эсептеп, бирөөлөрдүн кылып аткан жакшы ишин көрө албастан, ичи тарлык кылбасын деп Аллах Таала 14 кылым мурда Куранды түшүрүп койгон. Биз ошол Куранга, исламга, хадиске, Куранга кайта турган болсок, шариятыбызга кайта турган болсок, мына жашоодун тартибин билип алабыз. Жашообузду тартиптештирип алабыз, тагыраак айтканда. Тилекке каршы бүгүнкү күндө, мына бүгүн жараткан Кудайдын бизге чоң эскертүүлөрү болуп атат. Ушул 2024 жылдын жастын башында адамдар жараткан Кудайдан мурда сүйлөп баштады. Ой, курукчулук болуп кетет экен, анан Өзбекстанга сууду сатып ийди, мүнт берди, ант берди, июль айында 60 градус болуп кетет экен, Арабистан ысыгы келип калат экен деп Кудайдан мурда сүйлөдү эле. Аллах Таала монтип, күнү түнү жамгырларын берип, суу баса турган жерлерин басып, сел кете турган жерлери кетип, адамдар мындай чоң бир зыяндарга учурап атат. Ногулардын болуп аткандыгы эмне себептен дейсиңер туугандар? Жөндөн-жөн Аллах Таала мынтип суу бастырып, сел кетирип, адамдарды банкрот кылып аткан жок да. Ногулардын бардыгы, ногу жашоодо футбол ойносок өзүнүн эрежеси бар, көкбөрү ойносок өзүнүн эрежеси бар, ар бир оюндун өзүнүн тартип эрежеси бар сыяктуу, адамдардагы мына жашоодогу эрежесинен чыгып кеткендигинин кесепетинен Аллах Тааланын мына ушундай бизге чоң бир эскертүүлөрү жана жазалары келип атат, достор. Муну мен жаза деп эсептейм. Анткени биз бирөөнүн жакшылыгын көрө албай калдык. Бизден мурдагы 60 жыл мурдагы бир эле муун ата-энебиз ашказаны ач болсо дагы жүрөгү ток болуп жашаган экен ата-энелерибиз. Бүгүн ашказан ток, жүрөк ач, руханий байлык жок, гыйбат, көрө албастык, кара ниетчилик, бакылчылык, бузукулук, зына, бирөөдүн акызын жемей, жетимдердин ырызын курутмай, бирөөдүн акызынан коркпой калдык. Мына ошолордун кесепетинен, аяшы менен ойноштук кылып аткандыгынын кесепетинен, кыздарыбыз эрге тийбестен кыздар менен жашап сойкулук кылып аткандыгынын кесепетинен лесбиянка болуп, эркектерибиздин эрге тийип аткандыгы көбөйүп аткандыгынын кесепетинен гей болуп, мына ошолордун кесепетинен Аллах Таала бизге ушундай апааттарын берип эскертип атат, достор. Бул эскертүү. Бул жаза, эгер түшүнсөк. Не кылышыбыз керек эми, достор? Ушул болуп аткан иштерге дагы бийликти жамандап отурушубуз керекпи? Мына экөө кылбай койду, карабай койду, МЧС мынтти, антти деп жамандап отурушубуз керекпи? Жок. Биз биринчи өзүбүздү күзгүгө карайлы. Мен ушул жерде тооба кылбадымбы? Мен ушул жерде ката кетирип койбодумбу? Мен ушул жерде тооба кылышым керек эле. Балким менин кесепетимен Аллах Таала ушундай жазасын берип атабы? Муса алейхисалам тарыхында, Муса алейхисалам доорунда жамгыр жаабастан кургакчылык болуп кетет. Мына ошондо Муса алейхисалам пайгамбарлар тарыхында келет. Жараткан Кудай менен түзмө-түз сүйлөшкөн болот. Я Раббим, биздин коомго суу, жамгыр бер дегенде, сенин коомуңда бир бузук бар, ошо тооба кылса мен жамгырды берем дейт. Муса алейхисалам келип туруп коомун топтоп туруп,
биздин арабызда ушундай бир бузуку бар экен. Ушул тооба кылбайынча, тооба кылмайынча, Аллахка кайтмайынча жамгыр суу келбейт экен бизге. Дегенде жанагы адам уялгандыгынан, Аллахтан уялгандыгынан ошол жерде тооба кылат экен элдин арасында. Элдер тарай электе Аллах Таала жамгырын сууларын берет экен. Бүгүн биздин коомдо мына ушундай бузукулар көптүгүнүн кесепетинен Аллах Таала ушундай эскертүүлөрүн жана жазаларын берип атат достор. Бул ачык акыйкат. Мен бир алым эмесмин. Мен болгону бир блогер, 5 убакыт намаз окуган, дини мен мыйзамдан кабары бар. Мыйзамдан, динден кабары бар. Бир жупуну бир блогермин достор. Келиңиздер тооба кылайлы. Тооба эшиктери бүгүн кекиртегибизге жан келгенге чейин, акыркы үмүтүбүз могу жерге келгенге чейин эшиктери ачык. Тооба кылып калайлы. Болбосо Аллах Тааланын эскертүүлөрү биздин артыбыздан кубалап жүрөт достор. Бул чоң эскертүүлөр. Тооба кылыш үчүн 5 убакыт намазга жыгылайлы. Мамлекетибизде болуп аткан жакшы иштерге баа берели. Жетекчилерибиздин акызына дуа кылайлы, ушулар да туура жолдо кетсин, адашпасын деп. Туура эмес кетип атса эскертейли. Жана бири-бирибизге өзүбүзгө каалаган жакшылыкты, өзүбүзгө каалаган бейишти башка бир туугандарыбызга каалап жашасак, Аллах Таала өзүнүн рызкыларын бизге кенен кылып берип коет экен. Келиңиздер достор, бүгүндөн баштап исламга, иманга, тообага кайтайлы. Могу болуп аткан иштер бардыгы жараткан Кудайдан болгон бизге чоң эскертүү жана жаза болуп эсептелет. Тооба кылайлы.